Кереметтүү ысык көлүбүзгө миңдеген, жүз миңдеген туристтер келип, Кыргызстанды дүйнөгө дүркүрөтө таанытты. Мен азыр Баткен районуна караштуу Самаркандек айылына жакын жайгашкан, чыныгы туристтерди тарта турган жаратылыштын кооздугуну сиздерге бул чыгарышта көрсөтүүнү туура көрдүм. Мына назар салып көрүңүздөр. Дал ушул сиздер көрүп турган тоолор, адыр кырлар, кызыл, сары, ак түстө чыныгы кооздукту көрсөтүп турат. Бул эч кандай адам жасаган эмес. Бул табияттын, жаратылыштын кооздугу. Дал ушул жерге келген туристтер ушундай сонун жерди көрүп, Баткендеги ушундай жаратылышты көрүп, жыргап эс алып кетишет. Бул жер Баткен шаарынан болгону 80 километр жол жүрүп келесиздер. Келесиздер, көрөсүздөр, аябай кооз жерге өзүңүз көргөн кооздукту жалпы туристтерге дагы айта барасыздар. İşte ama Kanigut mümkünlüğü gözle girip barataz. Daha başlayalım. Бул үңкүрдө ушундай атайын ушундай бир баалуу таштар бар экен. Бул эмне деп коет эми? Кен дейм. Күмүштүк кен. Күмүштүк кен, а? Түсү да ошо күмүш. Бул үңкүрдө күмүш болгон туурабы? Ооба, күмүш. Бул аймакта күмүш акча чыгарган күмүштүк кени болгон. Ошон үчүн. Мадыген геопаркына негизи окумуштуулардын пикири боюнча 600 миллион жыл болгон деп айтылат. Ал эми ал ошол парктын айланасында жайгашкан миңдеген кендер бар. Анын бири ошол Канигут кени. Бул фарси тилинен ошол өлүм кени деп которулат. Жергиликтүү кыргыздар эли барса келбес деген атка ээ болушкан. Бул Ибн Синанын эмгектеринде ошол эскерилген экен. Анда бул жерге акылмандар акылын көмөт, байлар байлыгын көмөт, байлык менен кошо каргышын көмөт деген бир философиялык сөздөр менен айтылган эмес бар экен. Анан бул жер кийинчерээк ошол биздин заманга чейинки 1-кылымдан баштап 5-кылымга чейинки дээрлик 4-5 кылым иштеген кен болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, Кыргызстандын аймагындагы эң алгачкы өндүрүш башталган жер деп дагы айтсак болот да. Андан сырткары бул кенден өндүрүлгөн күмүш ушул Афганистан Кабулга чейинки аймактарга ташылып турган деп айтылат. Ал эми кийинки мезгилдерде Кокон хандыгы мезгилинде бул аймактарга ошол айрым ошо кылмышкерлерди, айрым ушул туура эмес иш жасагандарды ушул жака жиберген деп айтылат. Ошон үчүн дагы эл арасында барса келбес деген аттын ээ болуп калгандыгынын себеби дагы бири ушул болсо керек. Мындан сырткары кийинчерээк советтик мезгилде 1945-жылдан кийин бул жерде атайын айылча курулуп, атайын жумушчулар келип, бирок тилекке каршы бул табигый баягы суулар чыгып кеткендиктен шахталардан бул кен өндүрүшкө жарабай иштебей калган да. Азыркы мезгилде ошол бул дүйнөдөгү бул дегиле Мадыген геопаркы дүйнөдөгү туристтердин, окумуштуулардын, ар тараптуу тарыхчы изилдөөчүлөрдүн көңүлүн буруп келет. Бул аймакка кызыккан, изилдөөнү каалаган, жөн эле көрүп келүүнү каалагандар дагы абдан көп саналып атат. Ошондуктан мен ойлойм, бул аймакта туристтик дагы бир багыты, потенциалы жогору деген ойдомун. Биринчиден, сонун уюштуруу үчүн ыраазычылык айтып кетет элем. Жана абдан өзгөчө коом менен чогуу, аралашкан абдан активдүү жана шыктандырган адамдар менен. Мен үчүн бул саякат уникалдуу, тажрыйбалуу болду. Бул жердин пейзажына, жаратылышына жана кооздугуна суктандым. Ар бир адам бул жерге жок дегенде өмүрүнө бир жолу келсе дейм.
Менин атым Габриэла Гелил. Мен 2021 жылдан бери Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси. Баткен аймагына келгениме экинчи жолу. Бирок бүгүн көргөндү мурда көргөн эмес элем. Мен дүйнөнүн көптөгөн континенттеринде болдум эле. Бир гана Австралияга бара элекмин. Бирок бул жерде көргөн нерселер, уккан маалыматтар жана түстөр менин жашоомдо көргөндөрдүн дээрлик таасирлеринен аш түштү. Геологиялык процесстерди укмуштуудай пейзаждарды жана жаратылыш эстеликтерин жараткан бул жерге жалпы дүйнө элин турист болуп келип кетүүгө чакырабыз.